Assalamu alaikum Facebook қолданушылар. Assalamu alaikum бағмандар жаматы. Біз осы көлдеміз. Осы көлдің Тассарай деген айылындамыз. Шул айылда елдің бардығы садоводство, бағбаншылыққа қол ұрып тұр. Те тонның астына чейін бақ отырғызып тұр. Бардығы абрикос айдап тұр. Абрикостың қайсы сорттарын айдағанын неме алсам, ошо краснощекий менен, краснощекий өрік менен анан абрикос айдашып тұрды. Эми бұның ең эле баягы мени өкүндүргөн жери кайра эле мурдагы усул менен отургузуп калганда бул бактардычы. Кайра эле 1 гектарга ошондо бир максимум бир 400-500 эле бак батып калганда ошонусу өкүндүрөт. Бұл интенсивный садоводство қылыш керек. Мына суусу маяқта екен. Толтыра су ағып тұрады екен. Мына су деген кеңір екен. Момту ағып тұрады екен. Бұл жерге деген эми күн тиеткен, аябай жақсы тиеткен күн. Бар жоқты бышыра тұрған жер екен да. Эми ушул азыр мына Марс иниме, мына Чынтемир иниме түшүндүрүп атам. Бұл жерге интенсивный садоводство қылыш керек. Марс. Мына 1 гектарға болбоду дегенде 1,5 мың өрік батат да. Мисалы бизде 1 гектарда, мисалы меникинде 200-250 өтүп. Бұл деген жөнүнө жерди силер ысраф кылып атасыңар да. Ана неэффективный. Эффект жок да. Мисалы үчүн 1,5 мың өрүктөн 1,5 мың өрүк көчөт отургуза турган болсоң, ар бири болбоду дегенде 30 килограммдан берет. 30 килограммдан. 45 тонна өрік алып турасың сен. 45 тонна 1 гектарда. Су мынанда кеңир экен. Жерди ысраф кылбаңыздар. Кийинки мына 4 гектарым бар деп атасың го. Ошол жерге ошол мен айткан көчөттөрдү отургузсун керек да. Мен айткан ошо Турциядан, Сербиядан, Италиядан алып келип туруп ошондой көчөттөрдү отургузуш керек да. Мына эми биз азыр айтып аракет кылып атабыз. Мындай бош канча жер бар дагы? Баягы өтө көп, өтө көп. Мына жердин баары мына тала. Жерге өрүк тигилдик. Өрүк тигилдик, Аз да бош жерлерди көрсөтөм. Бу жактан толтура бош жерлер. Жана жолдон көрдүңүз. Ооба, жолдон көрдүм. Канча где-то бир жок эле дегенде бир 600-700 гектар жер бош турат, бирок иштеткени акча жок, туура? Акча жок. Көчөткө деген мисалы үчүн понятие жок. Суу проблема аяктыкы, туура? Onun бардығына инвестиция керек, харекет керек, ушунун бардығын поддержка кыла турган бул мындай мамлекеттин өзүнүн саясаты болуш керек да бул. Мына өзүң көрдүң, мына өрүктү башында 50 сомдон саттыңар, туура? Ооба. Анан башы билесиң жакшы болот, туура? Жакшысын алып кетип калды, туура? Анан түйүндөгүлөрүн уже 40 сом, 12 сомго түштү, эң акыркы. Себеби дегенде мына высокорослый дарактардын өрүктөрү ошондой болот да. Үстү жакшы болот, ортосу бир аз жакшылары, түбү вообще жаман болот да. Майда орешка болуп калат. А мына интенсивный садоводство андай деген болбойт. Башы дагы, түбү дагы бардыгы бирдей болот. Бирдей кызарат. Анан мөндүр деген нерседен коркпой каласыңар. Себеби дегенде интенсивный садоводствода обязательно сетка тартылат. Сетка тартылып туруп, бул дегенде как производственный завод катары иш болот да бул жерде. Заводдо иштеп турат, тынбай. Сага прибыль берет бул. Анан мынау сен багы козгоп кеткен темага мен ушунчалык актуальный тема, мына балыкчынын ичинде канча 1000 квадрат метр баягындай производственный эмелер, помещениялар бош жатат да. Ушулардын бардыгына эгерде консервация кыла турган заводдор ачыла турган болсо, 1 килограмм өрүк 100 сомдон кетет. 50 сом эмес, 100 сомдон кетет. Варенье болуп туруп кеткенде, джем болуп кеткенде, сок болуп кеткенде бул 3 эсе кымбат кетет да. Вот ошону ойлонушубуз керек да. Обязательно бул жерде бар жокту комплексно алып кетиш керек да. Бар жокту комплексно. Мына мисалы үчүн мына ограждениега канча миллион догон акча кетип атат, туура? Ар бир киши тоскондо жок эле дегенде бир ең эле мындай өзү самопал кылып тоскондо 50 миң кетип атат. А так мисалы үчүн нормальный кылып тоссоң 150 миң сом кетет, 200 миң сом кетет. Ушуларды дагы экономить этиш үчүн мына малдардын бардыгын
мына бул жерде өзүң көрүп турасың, мына бул жерде өрүк кылып иштетип эле малды башка жерде багыш керек. Ферма кылыш керек. Той чөптөрүн башка жерден алып келип, ошонун сүттү деген поставка кылыш керек. Малды эмне үчүн багат? Эт менен сүт келип турса, биякта өрүктү силер эгип туруп, кымбат сатып, варенье кылып чыгарып турсаңар, этти башка жактан алып келип жей бересиңер. Будайды дагы, башкасын дагы. Мен ошону айта албай, жеткире албай турам да. Ар бир адам, мисалы үчүн, өзүнүн немесине, шыгына карап, ошону жакшына жасашты үйрөнүш керек да. Вот ошол эң чоң проблема бизге ошол болуп атат азыр. Биз деген билип билбей эле бир нерсеге киришип атабыз да. Мына өзүбүздүн жерлерибизди иштете турган потенциалын полностью окумуштуулар келип аныктап бериш керек бул жерде. Эй балам, сен абрикос эмес, бул жерге анан көрөктү сен мына күндү жакшы талап кылган, мынандай алган сен чабрес деген чөп бар. Ошону эк, же кинза эк, ошодон мынанча $1000 пайда көрөсүң деп, ушуну эсептей турган акылман адамдар жок болуп атат да бизде. Ушунун баардыгын мындай отуруп созидать этип, биздикилер мисалы үчүн эң биринчи эле ушу сатышты ойлойбуз да. Биз сакташты үйрөнүшүбүз керек. Мына картошканы дагы айтамын, 5 сомдон пышкан малды алабыз дагы өзүбүз сатып беребиз башка бирөөлөргө 5 сомдон. Жаз келгенде нитратка толгон, ичи азотко толгон, селитрага толгон картошкаларды 35 сомдон алып жейбиз. Ошону мына азыр мына Чынтемирдин холодильнигин барып көрүп келдик. Силердикиндей холодильниктер иштеш керек да, Чынтемир. Мына 5 сомдон нарындын картошкасын 5 сомдон алып туруп сен ошол жакка сакташың керек. Балыкчыда бир дагы жактан картошка келбеш керек. Ошо сенин сактаган складыңдагы картошка та деген ошол нарында картошка качан пышат? Августта пышабы? Августка чейин сен ошону балыкчыга жедиришиң керек да. Вот куттум ушундай кылганда анан экономия болот да. Аны бир түшүнө турган бир мындай адистер керек болду. Ушунун баардыгын мына азыр селхоздо окутуп атат балдарды, селхоздо окутуп атышат, бирок эч ким билбейт да. Багбанчылык ноль да, ноль. Вообще багбанчылыктан только самоучка. Мындай билип, мисалы үчүн дарак менен сүйлөшө турган, дарактын тилин биле турган бизде адистер жок болуп атат. Ошон үчүн мамлекет ар бир дубандан 50 баланы, 350 баланы Голландияга алып барып туруп, ошол жерден ушул илимди сиңдирип, 5 жыл спонсировать этип, келип туруп ошол 350 бала биздин багбанчылыкты оңдоп коет эле. Ошону кылдыра албай атабыз да биз. Биздин эң биринчи аксап атканыбыз бул маалыматтын жетишпестиги. Маалымат жетишпей. Мына телеграмды ачып, ошол жерде Борбор Азия багбандары деп ачкап, ошол жерде адамдар кичине баягындай метражный бир нерсени көрүп калып атат да. Одан башка мындай портал жок, мындай иштеп атканчы. Багбанчылык боюнча мындай чоң бир передача кылып, эртең менен кечке чекти ар бир дарактын мынасынын түбүнө эмне керек, бар жогун изучать этип бере турган адамдар жок болуп атат да. Ушунун баардыгын кыла турган мына биздин жаш балдар, жаштар аракет кылыш керек да. Жаштар аракет кылбаса, эптеп эле мисалы үчүн күн өтмөй жашоо менен өткөзүп атат да жашоосун. Бул деген эң мындай адашкандык да. Мындай боло турган болсо мамлекетибиз мына куттум ушул биздин талаадай болуп туруп, эч нерсе эгилбей, мына саргарып ушинтип отура беребиз да. Мына талаадай. А эгерде биз бир нерсени түшүнө турган болсок, мынандай кылабыз. Мынандай болуп туруп, жапжашыл болуп турат да. Момундай болуп, жапжашыл болуп турат. Ошон үчүн илим керек, илимди сиңириш керек. Тынбай балдар окуш керек да. Бир дагы убакытты өткөзбөй балдарыбыз окуш керек. Качан биз окуйбуз, анан кийин бизге бир нерсе келет. Билим болмойын, баг отургузуп байым деген адам бул адашат. Билим керек. Баг отургузуш үчүн ошол бактын илимин алыш керек. Анан ошондон кийин бизге, бизде мисалы үчүн Кыргызстанда азыр эгерде бир багыбыз ооруп кала турган болсо, мына Тайыр Эсеналиевден башка бир нормальный кадрыбыз жок. Ошол Туркияда бүтүп келди. Ошону гана бетибизге тутабыз, ошол зыянкечтер менен күрөшө алат. Калгандары билбейт аны, түшүнбөйт. Вот наша большая беда. Вот. Эми Марсиним, Чынтемир кылып аткан ишиңерге Алла береке берсин. Колуңарды түшүрбөгүлө, Борбор Азия багбандар биримдигине тынбай суроолоруңарды бергиле. Ошол жерден силер өзүңөргө керектүү жоопторду аласыңар.
А бакты болсо Марсенем тетиги 4 гектарыңа интенсивный кылып эгесин. Кудай кааласа, мен өзүм адис алып келип, ошону бир колуман келишинче сага жардам берем. Ассаламу алейкум. Тынч болуңуздар.